Ар бир мамлекет Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин андагы жеңилдиктерин баарын пайдаланууга укуктуу. Форумда өкмөт башчы учурда эмгек мигранттардын капиталын кенен Кыргызстанга жөнөтүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маселе көтөрүп, кыргызстандыктарга акча которууда 100 миңге чейин деген чектөө бар экенин, бул Евразиялык экономикалык биримдик түзгөн нормаларга каршы келип жатканын билдирди. Считаю, что мигранты в странах Евразийской... Ар бир өлкөнүн мигранттары өзү иштеп тапкан акчасын кенен которо алыш керек деп ойлоймун. Бул алардын үй бүлөлөрүнүн жашоосуна жана бакубаттуулугуна өтө зарыл маселе. 5 жылдын ичинде Евразиялык биримдик жөн гана калыптанбай, реалдуу экономикалык күч алууда экенин байкап турабыз. Биримдиктин алкагында биздин эң негизги максат карапайым калктын жашоосун жакшыртуу экенин биз унутпашыбыз керек. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында андагы мамлекеттер менен эркин соода аймагы түзүлүп, андагы салык жана башка шарттар бир топ жеңилдетилген. Жалпы рынок түзүлгөн учурда анда атаандаштык да күчтүү болот. Бул жагынан алып караганда ата мекендик ишкерлер башка өлкөлөргө салыштырмалуу тажрыйба жагынан алсыз болуп жатат. Бизнес думал, что... Биримдиктин өлкө башчылары үчүнчү мамлекеттер менен импорт жана экспорт кылуу боюнча келишимдерди түзүү боюнча максат койгон. Бул ишкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бирок мындай чоң атаандаштыкка бизнес даярбы деген суроо туулат. Бул маселени биргеликте форумдун алкагында талкууга алабыз. Больше, нежели... Бир айдан кийин Иран менен эркин соода рыногу боюнча убактылуу келишим ишке кирет. Алар Евразиялык биримдиктеги мамлекеттерге 500дөй товардын түрүн импорт кылууну пландоодо. Ал эми 300дөй товардын түрүн экспорт кылууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Иран өлкөсүнүн өкүлдөрү Кыргызстандын элт жана айыл чарба азыктарына кызыктар. Алар бир гана керектөөчү катар эмес, Кыргызстандан экспорт болгон товарлар Иран аркылуу өтүүсүнө да кызыктар экенин кошумчалады. Иран буга чейин деле Евразия биримдиктеги мамлекеттер менен соода жана экономика жаатында тыгыз мамиледе болууга аракет жасаган. Евразия биримдиктеги мамлекеттерге бажы тартиптерин жөнөкөйлөткөнү аракет жүргөн. Мындан натыйжа чыккан эмес. Бирок келишим ишке ашкандан кийин бул маселе да чечилет экенине ишенебиз. Мындан тышкары Вьетнам менен да эркин соода кылуу боюнча убактылуу келишим түзүлгөн. Ал эми Сербия, Сингапур өлкөлөрү менен да жакын арада ири келишимдерге кол коюлат. Кезекте Египет менен Индия турат. Гүлжан Абдразак кызы, Нурмухамед Абдымажинов, Ош Бирим жаңылыктары.